бүгүнкү күндө жанагы кара тизмеде список запретников деп коебуз. Кара тизмеде 76.974 жараныбыз катталган. Бул маалымат болсо мына 15-июлга болгон маалымат, акыркы маалымат. Азыркы күндө 9901 жараныбызга решение о выдворении чыгылган. Вот, и 66 жараныбызга азыркы 174 жараныбыз азыркы күндө депортирование болгон. Анан дагы бир белгилей кеткен жер, ушул жарым жылдыктын жыйынтыгы менен биздин жарандар менен жанагы административдүү бузуулар 270.913 катталган да. Мен ойлойм, мен өзүм жеке оюм, бул аябай чоң цифра да. Биздин ошол азыркы мен жана жогоруда айтып кеткен жарандарыбыздын санын эске алганда бул аябай чоң цифра деп ойлойм да. Ошон үчүн ошо биздин жарандар дагы ошол Россия тараптын закондорун мындай сакташ боюнча түшүнүк иштерин да биз жүргүзүшүбүз керек. Албетте биздин жарандар дагы ошонун мындай түшүнүгү менен аткарыш керек да мындай законду.